Assalamu алейкум туугандар. Мен алдымда турган мына 2 май. Бириси Hyundai, бириси Zik. Экөө тең корейский майлар. Бүгүн силерге ушул жөнүндө айтып берем десем, айтып берет экен деп каласыздар. Жок, айтып бербейм. Ушул боюнча сиздерден сурайын. Мына Hyundai Zik деген майлар чындыгында булар Кореядан келеби же российский заводдон чыга? Ошону билгендер болсо жазып коесуздар комментарийга. Ушул майларды иштеп жүргөн, ушу фирмалардын колунда иштеп чыгып кеткен биздин туугандар болсо, ошолор менен бөлүшүп койсоңуздар, чындап жазсын да комментарийга. Чыныгы таза Кореядан келеби же булар Россиядан эле келеби? Себеби Россияда мына Ziktин заводу бар экенин мен билем. Hyundaiдын заводу Россияда барбы жокпу мен билбейм. Бизге фирма чисто Кореядан келет деп айтат. Кореядан келет деп айткан үчүн биз дагы клиенттерге Кореядан келет, булар оригинал деп айтабыз да. Анда Hyundai болсо Кореядан келеби, Россиядан келеби мен точно билбейм. Россияда бунун заводу бар жогун деле билбейм. Бирок мына Ziktин заводу Россияда бар. Российский завод бар мына Zikте. Бирок фирма бизге чисто Кореядан келет деп берет. Ошого комментарийга жазып, фирмада иштеген дос чарлар болсо бөлүшүп койсоңуздар, комментарийга жазсын. Сиздер менен биргеликте билели ушулар каяктан келгенин. Же болсо Кореяда жүргөн достор болсо бөлүшүп коюңуздар ошолор менен. Кореяда чындыгында ушундай майлар барбы же жокпу? Кореялар өздөрү колдонобу ушундай май? Же алар колдонбойбу? Ошол жөнүндө жазсын, көрөлү.